Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Зулпиев айыл аймагына жайгашкан Үчбай айылына келдик. Үчбай айылында сатууга чыгып жаткан суулуу жерден бир жер сатууга чыкты. Канча соток чыгат эле? 30 соток чыгат да. 30 соток чыгат. Ээси менин жанымда биз маалымат берүүнү баштайбыз. Сатууга чыгып жаткан жерге мына ушул жерден кирсе болот. Ал эми туушунда мына ушул мечит бар. Ошондо мына аренттер мына ушул жолдон чыгып Үчбай айылынан Акчабуу жакка мына ушул көчөгө кетчү жол. Ошондо бул жер ынтымак айыл болуп калат. Дал ушул жерден сатууга чыгып жаткан 30 соток жер тууралуу маалымат берүүнү баштайлы анда. Буга чейин бул жерде мына ушул дубалда кадимкидей эле үй болгон. Бул жерде 100% суулуу жер. Үстүндө мына ушундай каналдан токтобостон күнү түнү суу агып турат. Ушул жер тууралуу маалымат берүүнү биз баштай берели. Ээси менин жанымда биз бир-эки суроону берип, жердин баасы айтылат. Баарын толук айтып беребиз. Биз ушул көпөрөдөн кирип келдик туугандар. Кире бериштеги оң жактагы чегара мына ушул жерден экен. Соседке, коңшунун чегарасынан. Ал эми бул жагы дальше мына ушул ылый жакка түшүп кеткен. Буга чейин ушул үйдүн жанында Алмакана. бул алмаканабы? Алмакана. Алмакана. Бул жерде үй болгон, а? Үй болгон, Эски үй бузуп салганбыз. Үйдү бузгансыздар. Жакшы. Буга чейин 60 түп алма болгон, алманы суруп салып, былтыры мында көчөттөр киргизгенбиз. 70 түп көчөт киргизгенбиз. Жаңы көчөттөр кириптир, а? Булар 3 жылдык, 4 жылдыктар экен, а? 3 жылдыктар экен көпчүлүгү. Бул жерде мына ушул бака теректер да бар экен, көк теректер туугандар. Көк теректер. Эми бул жердин аянты канча соток чыгат бардыгы? 30 соток чыгат берчи. 30 соток чыгат, а? Мына ушул ылдый жактарында кеңири сиздерге көрсөтүп кетебиз. Жердин кызыл китеби бар. Жердин кызыл китеби бар, а? Бардыгы. Жерде бир 15 түп алма бар. Буларды быйыл алды, мөмөгө турат. Булар мөмөлөргө чейин муну жыгыткан жокпуз. Бердекилерди жыгытып койдук да. Мына ошол алмалар, а? Эски алмалардан ушулар калган. Эски алмалардан ушул 15 чакты бар. 15 түптөй алма калган экен, а? Көчөт киргизгенбиз былтыры. Мына кичине жаш көчөттөр, а? Быйында бир 100 түп көчөт киргизгенбиз. Терек көчөт. Терек. Терек. Өзүбүздүн эле мырза теректер. Мырза теректерден 100 түп бар. Бул бактан азыркы күндө чогорутасы кадимкидей эле, а? 2 жол чогорулат. 2 жол барасы, а? Чөп кандай чыгат? Чөбү коюк экен, а? Мына ушул теректер да сизге карайт экен да? Бул теректер жыгыт ушул теректерге. Мына теректери менен Ана көчөттөр турат, бир 100 түп көчөт эккенбиз. 100 түп терек эккенсиз. Мырза теректерден. Мына чоң теректерчи, көк теректер. Бизге карабайт, кошуна Соседке карайт экен, а? Ылдый жагы мына ушул тосмодонбу же дальше наркы ылдыйдан? Мунадан, а? Мына терек турган, а? Сынык терек. Ушул жерден баштап мына ушул биз кирген жакты караңыздар туугандар. Менимче 30 сотоктон да көп чыкса керек бул жерчи. Жакшы кылып тарткан болсо 30 сотоктон да көп чыкса керек. Бул жердин кызыл документтери баары бар, а? Баары бар, даяр болуп атат, 2-3 күндө саз болуп калат. Бул бакты бир кызыкчылыкка сурайын, неге сатып атасыз? Суулуу жер экен. Башка бир пландар бар. Башка пландар бар, а? Жакшылыкка эле. Жакшылыкка, а? Жакшы. Эми жердин баасын айтабызбы? Бактын баасын? Жок, айтпайбыз, бул келишим баада. Сизге байланышка чыгышсын, а? Жакшы кылып баалашып алсаңыздар болот экен туугандар. Анда сиздер тезинен байланышка чыгып көрүңүздөр. Мындай суулуу жерден сатууга жерлер анча-мынча чыга бербейт. Азыркы күндө көпчүлүк жерлер 6-7 сотуктан сатылып атат көпчүлүгү. Мындай чоң бакты
айыл ортасынан сатып алуу өтө кыйын. Алмалар кандай мөмө берип калды мунлар? Алмалар буларга күчүндө да. Күчүндө, а? Чындыгында өтө чоң баа экен. Октосоттон көп чыгат, а? Көрдүңүздөрбү? Келечекте сиздер ала турган бакты биз көрсөтүп улантып турабыз. Алмалар дагы даяр экен, а? Мөмө берет азыркы күндө, а? Берет азыр. Алмаларын терип кеттиңизби? Ооба, терип кеткенбиз алмаларын. Жакшы. Баасы айта бериң. Жерде алмалар суур электе мына алмакананын ичи жык алмага толчу эле да. Мына алмакана ба? Эми дагы былтыры мында көчөттөр киргизгенбиз. Крипсон, Бойка деген алмалар киргизгенбиз. Өтө чоң баа экен. Буюрса бир 5-6 жылда да мөмө кирип калат балдар. Эми сиздер келесиздер дагы ээсинен толугураак маалымат алып, адрести сурап келе бересиздер дагы. Келип эле мына ушул жерде туруп кадимгидей бакты баалашып ушул жерден баасын айтат, баалашып келишип алсаңыздар болот. Анда төмөндө калтырылган телефон номерге байланышка чыга бериңиздер. Биз ушу менен жыйынтыктадык. Кызыл документтери баары бар, даяр. Башка сөздөр калбады, жыйынтыктай берели, а? Ооба. Мына ушундай. Келип алганга шашыңыздар туугандар. Суулуу жерден, айыл ортосунан, мына мечиттин жанынан мындай жер табыш өтө кыйын. Тосмолор дагы даяр, баардык жери тосулган экен мынеке. Бир айландырып көрсөтүп келейин дагы сиздерге. Мына ушундай биз жыйынтыктадык. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар туугандар.